Биз азыр Изник шаарында жайгашкан Айя София мечитинин ичинде турабыз. Негизинен Туркияда Айя София мечити 3, анын 2 Стамбулда жайгашса, бирөө мына ушул дал Изник шаарында жайгашкан. Бул мечиттер 6-кылымга таандык десек болот. Анда эмесе ушул мечиттин ичин чогуу кыдырып чыгалы. Биз азыр Айя София мечитине дагы кирип алдык. Бул жака туристтер келип зыярат кылып турушат. Мен сиздерге Айя София мечити менен тааныштыра берсем. Алгач киргенден кийин эле кире бериште ушундай бут кийим чечкен жерлери бар. Бул жака бут кийимдерин чечишет дагы. Андан соң бул килем үстүнө чыгып намаздарын окуп башташат. Өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Бул жакта азыр намаз окуп жаткан учуру. Ал эми жогору тарапка басып көрөлү. Өзүңүздөр көргөндөй, бул дуалдар 6-кылымга таандык десек болот. Абдан мындай бышык. Ал бул жакта кыдырып көрөлү. Ушундай чоң терезелер, үстүндө дагы терезелер абдан көп экен, менин байкашымча. Бул терезелерден жарык мечиттин ичине кирип турат. Ал эми бул жакта ушундай чакан бөлмөлөр бар экен. Ал эми бул жакта туристтер келген экен. Өзүңүздөр көргөндөй азыр Айя София мечитин кыдырып жүргөн учуру. Биз дагы кирип көрөлү бул жакка. Биз азыр Изник шаарында жайгашкан Кыргыздар күмбөзүнө келдик. Бир нече жыл мурун колодон куюлган эстелик орнотушкан. Негизи эле бул күмбөздүн тарых таржымалы өтө чоң. Анда эмесе сиздерге түшүндүрүп беребиз. Бул күмбөз 11-кылымдын аягында Изник шаарын жеңип алууга жана Анадолу Селчук мамлекетинин борборунун түптөлүшүнө салым кошкон кыргыз жоокерлеринин урматына Султан Орхон казы тарабынан тургузулган. Бул парк Бурса губернаторлугу жана Изник муниципалитети тарабынан Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу Белатутуштун демилгеси менен курулуп, 2022 жылдын 29 сентябрында болгон 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары үчүн Изник шаарына келген президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен ачылган. Субхана роббика роббил иззати ама ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Мумин жараткан ушул жерде жаткан кыргыз жоокерлердин топурагы торко жаткан жери жайлуу болсун. Амин. Аллаху акбар.